Ой, не, они практически одинаковые. Вещи можете оставить вот в белый автобус, он в конце нашего сегодняшнего импровизированного. Одевается ли переоделся в вещи в белый автобус? Все вещи в белый автобус. Атай статистиканы алдым. Статистика мындай маалымат берди. 2010 жылы Кыргызстанга дары-дармек 5 миллиард сомго кирген экен. 5 миллиард 2010 жылы. 2012 жылы, 2015 жылы 13 миллиард сомго жакын дары-дармек кирип атат. Мына урматтуу туугандар, 5 жылдын ичинде 7 миллиард сомго дары-дармек көбөйтөт. Бул дегенибиз биздин жарандарыбыз спорт менен машыкпай, биздин жарандарыбыз дары-дармек менен жашап калыптыр. Ошондуктан биз чакырык жасап атабыз. Мына дагы бир статистиканы айтайын. Кыргызстанда bir жылда 38 миң жакын адам наркы дүйнөгө кетет экен. Оорудан. Жүрөк кантам оорудан 18 миң адам көз жумганга душар болушат экен. 18 миң адам. Дагы бир статистиканы айтайын. Мына дүйнөлүк уюмубуз бар, саламат сактоо боюнча. Ошол жерде жазылып турат. Мамлекетте качан элдин саны азайбайт. Мамлекетте эгерде жалпы санынан элдин 15% спорт менен машыкса, мына ушундай элдин саны азайбайт экен. А бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда 7% спорт менен машыгат. 7%. Бул деген бизде коркунуч пайда болуп атат. Бул деген биздин элибиздин саны азайып кетиши мүмкүн деген коркунуч пайда болуп атат. Ошон үчүн биз айттык, дарысыз жашоого умтулайлык. Биздин аптекабыз душман катары көрөйлүк. Биздин өзүбүздүн жашоо турмушубузда бекер дары бар. Бекер дары бар, бул биздин бутубуз. Ошо бут менен чуркап, ошо бут менен жөнөкөй физкультура менен машыгып, жөнөкөй бир спорт менен алектенип, мына өзүң жашоо турмушуңду, жашооңду узартасың деп айтат элек. Биздин программабызда мына Бишкек шаарында ден соолуктун жолу деген программа киргизип атабыз. Биздин программабызда 5 минут аралыкта спорт площадкага жетиш деп мына программа киргизип атабыз. Мына ошонун аркасында биз иш-чараларды жүргүзөбүз, урматтуу туугандар. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу калай калк, сиздерге баарыңыздарга мен үгүттөйт элем. Өзүңөрдүн тууганыңарды, өзүңөрдүн кошунаны, өзүңөрдүн балдарыңарды үгүттөгүлө. Аптекага барбай, спорт менен машыккыла. Аптекага барбай, жөнөкөй 15 минуттук физкультурага алектенгиле деп мына айтат элем. Кай жерде мына ушундай бүгүнкү окшогон акциялар жүргүзүлсө, биз ошого даярбыз, барып сиздер менен чогуу ал жерде бирге болуп турганга биз даярбыз. Мына мен сиздерден сурайт элем. Мына
13 milyarga jakın aptekalar darap kettir. Bırak bu okşoğun akça жүргүздүңүз aptekalar? Жок. Ошондон биз айтат элек, урматтуу агайын-туугандар, биз биримдикте болуп, биз күчтүү болуп, биздин элибиздин санын көбөйтүп, бул биздин өзүбүздүн колубузда. Ошондон баарыңарга ийгилик каалайм, жакшылык каалайм, ден соолук каалайм. 30 минут жөө ассаңыз, 1 минут өмүрүңүз узарат. 30 минут чуркасаңыз, 90 жашта неберенин тоюнда отурасыздар, урматтуу агайын-туугандар. Баарыңарга бекем ден соолук каалайм, ийгиликтер болсун, жеңиш болсун. Рахмат. Биз толук кандуу бүгүнкү демирчилерди колдойбуз. Эмне деген үчүн мамлекеттин эң негизги байлыгы бул эл. Бул бизбиз, бул силерсиңер. А силердин эң негизги байлыгыңар бул ден соолук. Бүгүн жарым саат болсо дагы ошо өзүбүздүн ден соолугубузга көңүл бурсак, мен ойлойм, ушул биздин биртке болсо дагы биздин мамлекеттин келечегине чоң салым болот деп. Бүгүнкү демилге, бүгүнкү демирчилерге мен каалап кетер элем. Ушундай көбүрөөк мааракелерди өткөзүп, жаштарыбызга майда 5 жаштан 91 жашка чейин аксакалдарыбыз турат. Алар да чуркайып атат. Алар да ушу мамлекетибизди ойлоп атышат. Канчалык жарандарыбыз ден соолук болсо, ошончолук мамлекетибиздин келечеги кең болот. Баарыңыздарды бүгүнкү майраңыздар менен куттуктайм. Мен сиздер менен кошо баштан аягына чейин чуркап, ушул демилгени колдоп берем. Мына биз ушу карыялардын 75-ин тамагын ичип отурабыз. Мен айтар элем, кайдаларым өзүм тең туштарыма. Ушундай суббота, воскресенье күндөрдө шашпай, жан баштап дивандын үстүндө жатып алып, анан бир жаман кези тары одоруп, бери одоруп кечке чейин жатканча, или эшиктин астына чыгып алып, кечке чейин шестерке карта урганча, или дагы бир пивнушкага барып, кечке чейин анан бир кружка пиваны тегереткенче, неберелерди, инлерди жетелеп алып, агайын кошунларды эртип алып, ушундай паркка чыгып, тоонун боруна чыгып, кандай касиеттүү жер биздин Кыргызстан жер. Кайсы жагына барсаңыз көгөргөн жер. Чыгып, кыдырып, өзүңөрдүн ден соолуктарды кичине ойлоштуруш керек. Азыр эми бүткүл мүмкүнчүлүк бар ушу кезде. Бекерден бекер өзүңөрдүн убактыңарды албадыңыз. Движение это жизнь, жизнь это движение. Ошондуктан мына уюштуруп аткан ушул өнүгүү прогрессин уюштуруп аткан ушул келечекте традиция болсун. Эл арасын өтсүн. Облустан облуска көчүп, облустан районго, райондон айыл өкмөттөрүнө көчүп, бүткүл элибиздин эң жок дегенде жан 7 эмес, хотя бы 50-60% катышса, ошондо жанагы 7 миллиарддык лекарство келбейт эле. Баарыңарды чын жүрөктөн чакырам. Кыбырла, жүгүргүлө, катышкыла, өзүңөрдүн өмүрүңөрдү өзүңөрдүн колуңарда. Баарыңарга чоң рахмат. Ушундай майрамдар көп болсун, катышкандар дагы көп болсун. Баарыңызга чын жүрөктөн ден соолук каалайбыз. Биз пенсионерлердин атынан мындай сиздерге жака келгениңиздерге, келип ушул жүгүргөнгө катышканыңыздарга сиздерге ыраазычылык билдирем. Анан ушул уюштуруп аткан Өнүгүү прогресс партиясына дагы ыраазыбыз. Ушундай мероприятияларды өткөрүп турсун. Bir ayda bir жолу, жок дегенде 2 айда bir жолу өткөрүп турса мына ден соолугуңар чың болот. Ден соолук деген эмне? Бул жүгүрсөңөр ден соолугуңар чың болот. Ушул жаштарга, ушул келип аткан жаштарды мен көрүп сүйүнүп атам. Мындан да көп келгиле. Мындан да жакшы спорт. Мына аксакал дагы айтып кетти. Карта ойнобой, пиво ичпей, ден соолугуңарды карасаңар, баарын көрөсүңөр. Мына Кыргызстандын келечеги алдыда мына жаркырап турат. Ишибиз оңолуп келатат. Мындан ары кыргыз элибиз, кыргыздын жаштары, кыргыз эли бактылуу турмушта жашайт. Ошон үчүн бата кылып коелу. Амин. Мына мен эмне айткым келет. Бүгүнкү күнү ушул майрамды уюштуруп аткан уюштуруучуларга бир дүңгүрөтүп кол чабып ыраазычылык билдирип коелучу. Катуура. Ушундай майрамдардан көп болсун, көп уюштурулсун. Ошондо биздин элдерибиздин ден соолугу чың болот. Мындай майрамдарга 5 жаштан баладан баштап 100ге чейинки адамдар келип катышса болот. Себеби бардыгы бүгүнкү күндө
денсаулықты, өмірді ұзартуучу бул кыймыл болуп эсептелет экен. Ошондуктан мен да ушул үгүттөп кетет элем. Өзүбүздүн балдарыбызды ушул ар кандай секцияларга, спортторго берели, тартайлы. Жаштар болобу, карылар болобу, өзүбүз дагы ошол залдарга барайлы. Футбол тебели, бокска барайлы, күрөшкө барайлы, дагы каалаган. Мына дүйнө жүзүндө канча спорттун түрү бар. Ошонун ким кааласа, каалаган түрүнө барса, мүмкүнчүлүк бар бүгүнкү күндө. Азыр мына стадиондор көбөйдү шаарларда. Керек болсо айылдарда да көбөйүп атат. Ошондуктан мен чакырып кетемин. Бул жерге азыр мен карап атамын, ушу чуркайбыз деп келген адамдар келиптир. А калган көпчүлүк уккан жок. Ошондуктан сиздер дагы бүгүнкү күндөн барып, тууган урукка, коңшу колоңдорго, тааныштарга айтып, ушундай майрам уюштурулду бүгүн. Bundan кийин бул майрамдар уланат экен деген сөздөрдү айтып, сиздерден ошо коңшуларды ушу спортко болгон үгүткө айтсаңыздар жакшы болот эле. Ошондуктан мен сиздердин баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Спорт атасын тааныбайт дейт. Ошондуктан ким келсе да биринчи ошолорго баардыгы ийгилик, ден соолук, баардыгыңыздарга ийгиликтер каалайм. Чоң рахмат. И сейчас вам объяснят правила и, собственно, условия забега. Участники сегодняшнего забега на 5 километров, уважаемые участники и любители оздоровительного бега, внимательно послушайте. Во-первых, все участники с номерами и женщины, подойдите сюда, мужчины, встаньте туда. Все, кто с номерами, женщины, встаньте вот в этот ряд. Все остальные встаньте туда. Впереди будут, соответственно, мужчины, немного далее будут женщины. Потом вы завернете налево по Алматинской, добегаете до улицы Ахунбаева, с улицы Ахунбаева вбегаете в ботанический сад имени Гореева. Там пробегаете малый круг, и наши судьи будут фиксировать. Всем ясно? Молодцы. Теперь постарайтесь аккуратно, повернитесь кругом. Алдынан тартақ шоу өтсеңіз.
Нет, Максим другой, я фотограф, а Максим... Коля, уйди! Больше всего Отсюда ушли все, вы мешаете финишировать. көп қиналған да жоқ. Мен бұл Чурко деген егер тренировка жасап жүрсе қиналбайды. Шол ана неме уюштурушыларга рахмат. Ушундай элдин ден соолугун ойлоп канча деген адам мындай чуркап жакшы маанай алып, удовольствие алып атышат. Негизги Чуркого желание эле керек. Өзүң анча-мынча кийимиң болду, все. Чуркап ден соолугуна ден соолук кошулуп турат. Көп ансығандай көп жашайын десең спорт менен машыгыш керек. Туура ушу уюштуруп аткандарга чоң рахмат. Бирок ар бир дистанция негизи кыйын болот. Айта беришет го. Мен мисалы өзүм 42 км чыгып жүрбөймүнбү?
баягы 5 километр чыкканда 3 километр тургансаң сен аман сен үчүн оңой эле го утуп алыш дейт. Бирок эмне дегенде ошончо скорость быстро болот да. Азыр ар бир километрин эсептесек 2.55 2.50дөн чыгап салыптырбыз. Уже ылдый эстебесечи ушундай чыгап. 5 километрди канча убакытта чуркап өттүңөр? 13.40 чыгап салыптырбыз да кете. 13.40 чыгап салыптырбыз азыр. Соперниктер күчтүү, жакшы атаандаштык болду. Ошол жакшы болду. Разымын айтып ушинтип уюштуруп, ушинтип кросстор өткүзүп, элим көп ушинтип, эл да ушинтип спортко тартылып, ден соолук сындап жүрө берели. Уюштурганда жакшы, мыкты деңгээлде уюштурушту. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Ушу жалпы элдин атынан, жана өзүмдүн атынан да. Негизи эле кичинекей кезимден эле спорт менен машкам, окууну бүткөндөн кийин токтотуп койгом профессиональный спортту. Андан соң өзүм үчүн чуркачумун. Бүгүн болсо мындай болорун угуп ушундай забегтин өзүмдүн күчүмдү сынап көрөйүнчү деп аны чуркагам. Журналисттер арасында биринчи болдум, бирок аялдар арасында билбейм канчанчы болгонду. Өзүм баа бердим да, чуркаса болот экен после долгого перерыва депчи. Бег нужен для здоровья. И чтобы здоровым быть, нужно бегать ежедневно, а не от случая к случаю. Хороший день, хорошее настроение, хорошая компания, все хорошо. Бул абдан кызык болду. Анткени биз мисалы өзүбүз да ушул жанагы жүгүрүүчүлөрдүн клубунун члени болуп эсептелебиз да көп 30 жылдардан бери да. Анын өзүбүздүн возрастка карата, өзүбүздүн эме карата жума сайын келип ошо чуркайбыз. А бул жолу болсо аябаганда көп кишилер катышкан, бизди кубантты аябагандачы. А 5 километр 10 километрге чуркайбыз. Биз өзүбүздүн жашыбыздын деңгээлине карата өзүбүз разрядда толтурабыз да. Ошон үчүн биз ойлойбуз, эгерде мындай жүрүштөр жүргүзсө, бул деген көп кишилер буга тартылып, бул эң эле жакшы көрсөтмө образец болот да. Бүгүнкү марафон өтө жакшы. Бул деген өнүгүү прогресстин ушул эл үчүн көңүл буруп ушуну өткөргөнүнө чоң рахмат. Бул деле оңой нерсе эмес. Жолдон да карап, бир нерсе болуп калбасын деп бул трассаларда. Анан өнүгүү процесси, өнүгүп ушинтип элдин дагы эл өсүп, жер өнүккөнүнө кошумча кылып иштегендери ийгилик болуп, буларга да чоң ийгилик каалайбыз. Анан элдердин здоровьясы жакшы болуп, ден соолугу. Очень понравилось. Я вот вообще для себя решила, что оказывается это нужно для нашего Кыргызстана, вообще для своего здоровья. Самое главное, это важно. Бул маракеге 500ге жакын адам катталган эле, 378 адам катуудан өтүп чуркоого келишти. Старт 12 микрорайондо Айшене деген мечиттен башталды. Бардык өзүнүн чуркоочулар ушул Алматинка көчөсү менен Акунбаева көчөсүнө карай ботаникалык садка финиш болду. Спортсмендер, чуркоочулар өзүнчө категорияларга бөлүнгөн. 15 жаштан өдө. Спортивная семья деген да өзүнүн бир категориябыз болгон. Семейный чуркагандарга өзүбүздүн жакшы билектерди койгонбуз. Эта акция не последняя. Эта акция будет теперь, я думаю, что, уважаемая вот здесь молодежь, давайте в следующий раз мы акцию будем проведем, но уже с условием, что вы приведете с собой маму и отца, брата, дедушку, бабушку. Вот тогда мы вместе побежим, вместе пробежим, я думаю, это будет счастье. Когда у твоего отца, когда у мамы настроение прекрасное, вот самое главное счастье, уважаемые друзья. И я хочу сказать, что эта акция, она будет распространяться по всей стране. И я хочу передать эстафету город Нарын, которая проведет в городе Нарын акцию по, значит, за жизнь без лекарств. Наш здесь с города Нарын есть представитель Алтынбек Джунусулу. Давайте мы ему передадим вот этот наш флаг, который проведет в городе Нарын. Дипломом награждается Оморова И в категории спортивный журналист. Подходите сюда. Первое место, да, спортивный журналист. Вот вам, вот от ваших рук лучше диплом и
И денежный приз 5000 сомов, может, между прочим, солидные деньги. Так, дипломом награждается Карабинская М в категории профессионал, занятое 3-е место. Вот, Маша, 3-е место в категории профессионал. Диплом, можете сфотографироваться, можете постоять на камеру, поулыбаться. Помодина В в категории профессионал, занятое 2-е место уже. Полюдина, да? Все, спасибо большое, Полюдина Виктория. Маслова Д в категории профессионал, 1-е место. Ваши аплодисменты, 1-е место. Спасибо вам огромное. Участница Олимпиады, между прочим, да? На минуточку. Вот, спасибо вам огромное, спасибо. Потому что я люблю бегать, я люблю соревноваться. Ну, это здоровый образ жизни в первую очередь. Я хочу, чтобы кыргызский флаг всегда был вверху. Я постараюсь поднять и хочу, чтобы другая молодежь тренировалась, участвовала в таких забегах. Я очень благодарна партии НУГУ, что они поддерживают спорт. Спасибо. Мои впечатления остались хорошими. Ну и трасса была хорошая. И ботанический сад это тоже как бы я здесь бегаю каждый вечер. И мне вот, вообще я была поражена, что здесь был финиш. Я очень рада, что здесь финиш. Я хочу пригласить сюда девушку, которая сказала, заняла 1-е место с последней стороны. Воля к победе. Диана говорила, что 3 года назад она не могла бегать. И на сегодняшний день она пробежала ради здоровья, ради счастья. Где эта девушка? И... Первая с конца. Девушка выходила, да. И я хотел бы еще пригласить сюда это Федора Борисовича. Вы же сказали, я хочу взять приз. Вот вам приз. Вот, друзья. Все честно, давайте поаплодируем. От имени всех присутствующих я хочу приобнять и поблагодарить. Конечно, мы тебя не забыли. За волю к победе. Вот тебе приз. Ваши аплодисменты, друзья. Вот пример показывает. Не важно, что последний, главное, что участвовал.
Мен дени сак мамлекетте жашагым келет. Мен дени сак шаарда жашагым келет, урматтуу агайындар. Мен айткым келет, ар дайыма биздин иш аракеттер бул сиздер үчүн, сиздердин тен соолугу үчүн, сиздердин жашоо турмушу үчүн. Чоң рахмат сиздерге. Бар болгула, аман болгула. И просьба повернуться всех на вот этот вертолетик, сказать ему пока-пока, сказать ему до свидания, потому что совсем скоро мы вернемся и снова будем бегать.